Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah amma ba'd. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн биз сөз кылмакчы болгон нерсе бул ислам дининде зарыл болгон, негизи эле жашообузда аябай көп кездешкен жумушчунун, ошол жумуштун ээсинин алдында болгон адептери жана ислам дининин бизге көргөзгөн багыттары. Көпчүлүк учурларда мына ушул жумушчу өз адебин сактап, ислам дининде көргөзүлгөн тартипте, Аллах Таала буйруган тартипте туура негизде жумушун ишин алып барбагандыктан жумушсуз калып кетет. Жана көп жерлерден куулуп кетиши мүмкүн, көпчүлүк ишенбей да калышы мүмкүн. Ошондуктан биз бүгүнкү сабагыбызда ошол жумушчу кандай болуш керек жана өз жумушун кандай так даана аткарыш керек, ошол тууралуу сөз кылмакчыбыз. Адам баласы жумуш тандаганда эң биринчи эле маани бере турган нерсе ал ошол жумуштун маянасы эмес, албетте. Ошол жумуштун арам ишпи же адал ишпи, ошого караш керек. Себеби харам жана жаман иштерге иштебеш керек. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Аузу биллахи минеш-шейтонир-раджим ва ла таавану алал исми вал удван." Күнөөдө жана душманчылыкта бири-бириңерге жардам бербегиле дейт. Ошондуктан кандай бир күнөө иш болсо, мисалы үчүн арак сатылган жерлерде жана башка ушул сыяктуу Аллах Таала арам кылган нерселер болуп жаткан жумуштарда катышып ошол жерде иштөө, жумушта иштөөнүн адептерине жатпайт. Ошондуктан негизги нерсе биз көңүл бура турган айлык эмес, балким ошол жумуштун адал экендиги. Андан кийинкиси болсо толук аманатчылдык менен иш кылуу. Мына ошол жумушту аткарып жатканда бизге канча укук берилген болсо, канча милдеттерибиз бар болсо, ошолорду толук аткарганга аракет кылышыбыз керек. Себеби өзүбүздүн мойнубузга жүктөлгөн милдеттерди толук аткарбагандыктан бизге жакпаган кандай бир мамилелер бизге кылынып калышы мүмкүн. Мурдакы доорлордо биринде бир адам бир кишиге үй сатат. Мына ошол сатылган үйдү казып отуруп сатып алган киши жер астынан бир кумура алтын таап алган экен. Андан кийин ошол кумура алтынды алып, ошончалык Аллах Тааладан коркуу, аманатчылдык сезим бар. Жанакы жерди саткан биринчи кожоюндун алдына барат дагы: "Бул сиздин жериңизден табылган кумура алтын болду, бул сиздики" деп айтат. Муну уккан сатуучу дагы сатып алган кишиге карап таң калып: "Мен сизге жерди дагы, жердин ичиндеги нерселерди дагы саткан болчумун" дейт. Мына ошентип экөө талашат: "Ал алтын кимдики? Сатып алган киши сиздики" деп сатканга берсе, саткан адам: "Бул сизге мен жердин ичиндеги сыртын баарын сатканмын" деп саткан кишиге берет. Аманатчылдыктын негизинен. Анан ошентип отуруп казыга чечим чыгаруу үчүн барышат. Ошондо казы адилеттүүлүк чечим чыгаруу үчүн саткан кишиден сурайт: "Сенин уулуң бар беле?" дейт. "Ооба." Сатып алган кишиден сурайт: "Сенин кызың бар беле?" "Ооба." Анда экөөнүн баш коштургула дагы кумура алтынды ошого белек кылгыла, 2 жашка белек кылгыла деген. Мына ушундай аманатчылдык доорлоо өткөн адамдар өзүнүн сатканда дагы, сатып алганда дагы, жумушунда дагы өтө аманатчылдык менен жумуш кылышкан. Ислам дини мына бизди ушундай бир аманатчылдыкка буйрат. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Инналлаха я'мурукум ан туаддул аманати ила ахлиха." Аллах Таала аманаттарды өз ээлерине тапшырууңарды буйрат дейт. Андан кийинки биз көңүл бура турган адептердин бириси мал мүлктө кыянат кылбоо. Эгер сизди эч ким байкабай аткан болсо деле, ошол кожоюнуңуз жана ага тиешелүү кимдир бирөө байкабай турса деле, кожоюндардын кожоюну Аллах Таала бизди байкап турат. Биздин кылган ишибизден кабардар. Ошондуктан бирөөнүн акысында, бирөөнүн буюмдарында кыянаттык кылбастан өзүбүздүн милдетибизди толук аткаруу. Буга белгиленген убакытта келип, ошол жумуштарды аткарып жана белгиленген убакытта жумуштан кетип калуу дагы ушул маселеге кошулат, ушул маселеге кирет. Андан кийинкиси жумушка алган адамга ар дайым жакшылык каалоо. Себеби анын максатын сиз ишке ашырып атасыз, ал эми сизге керектелүүчү акча каражатын ал берип жатат. Бири-бирибизге муктажбыз, андыктан ал адамга жакшылык каалоо менен дайыма жакшы мамиле кылышыбыз бизден талап кылынат. Андан кийинкиси анын ызат оброюн сактоо, ал адамдын ызат оброюна каршы келген сөздөрдү сүйлөп, анын артынан ушак кууп же ушактуу сөздөрдү айтуу дагы бул жумушчунун адебине жатпайт. Ислам дини бизди бул нерсеге үйрөтпөйт эч качан. Андан кийинкиси сизге жумуш берип, сиздин жашоо шартыңызды түзүп берип аткан адамдын балдары менен, үй бүлө, тууган уругу менен жакшы мамиледе болуу, жакшы маанайда мамиле жасообуз керек. Мына ушул кайсыл бир жерде жумуш кылып кала турган болсок, ушул нерселерге көңүл бура турган болсок, Аллах Таала бизге жумушубуздан береке берет. Жана бизди жумуш кылдырып жаткан ошол жумуштун ээси дагы бизден разы болот. Негизгиси Аллах Таала разы болот. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Аллахка жана
өзүнүн кожоюнуна итаат кылган кызматчыга Аллах Таала 2 эсе сооп сыйлык берет дейт. Аллах Таала бардыгыбызга ислам динин талабына ылайыктуу туура тартип менен жашоо өткөрүүнү насип кылсын. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.